Siz эсептеп чыктыңызбы ошол боюнча? Азыр каражаттарды эсептеп атабыз, ошол боюнча сизге кошумча жазуу түрүндө берели. Жок, кошумча жазууңузду сиз 100 жолу айтасыз эле, эч убакта жазуу түрүндө бербейсиз. Сиз мына айтып атпайсызбы? Социалдык министрликте бизде иштегенге шартыбыз жакшы болбой атат. Алар келгенде мүмкүнчүлүгүн чектелгендер келгенде ошолорго ылайыктуу шарттар жок деген кинени коюлуп атат. Ошон үчүн ушул коюлган проблеманы чечкенге сизге эмне тоскоолдук кылып атат, министр айым, айтсаңыз? Дагы бир маселебиз бар болчу, токтом долбоору Элбар мырзаныкыда. Комитеттин жыйынына калтырып коюу. Силер өзүңөр отуруп бирдемеден кете бересиңер, чакырбайсыңар бул жерде отурганда. Саат 1-ге чейин да биздики. Биз мына отургандар баардыгы кызыктар болгон депутаттарыбыз, башка комитеттин мүчөлөрү. Мен бир сунушум бар. Надира Азымовна, бирден кете бербейсиз. Мен 1-ге чейин катыштым. Бирде менин дагы тиякта өкмөттө жыйында комиссияда болчумун. Ошол жака кетишим керек болуп атат. 1-ге чейин мынакей аяка бир барып, бияка бир барып катышып аттык. Ошон үчүн мен Венера Калбековна сунуштайм. Бул эки маселени кийинки комитеттин жыйынына жылдырып бериңерди. Голосованияга коюп берсеңиз. Надира Азимовна, сизге сөз. Рахмат. Венера Калбековна, бул жерде талаш тартышты сиздердин чечимиңиздерге карата МСЭКте саламаттык сактоо министрлигине өткөрөлү деген сунуш жүрөт. Менимче мен бул чечим долбоору туура болбой калат. Себеби мен азыр ушул жерден конкреттүү түрдө ушул МСЭКти саламаттык сактоо министрлигине өткөрсө күнгө макул болосуңарбы деп мүмкүнчүлүгү чектелген коомдун өкүлдөрүнөн сурагым келет да. Кыскача 2 ооз сөз менен. Мен уктум сөзүнү, бирок мен канааттандырган жок да. Негизгисинен жарандык коомдун бир ооз сөз менен жооп берип койсоңуз. МТСОМго калганга макул, Мизравга өткөнгө каршы. Кыскача айтканда эмне себептен каршы? Анткени деген медициналык мамиле менен майыптыгы бар адамдар баары орукчал болуп калат. Демек, биз деген укуктук, социалдык мамлекет деп атабыз, ошон үчүн каршы. Рахмат. Рахмат. Ошол МСЭКтин жетекчиси, сиздин пикириңиз? Майыптыгы бар адамдарды бардыгын ошол өлкөдө майыптыгы жок деген чакырыш менен биз конвенцияны кабыл алдык да, ошон үчүн социалдаштырышыбыз керек. Кызматты социалдык министрлиги тарабынан гана жүргүзүлөт деп ойлойм. Себеби конвенциянын негизги чакырыгы бул биопсихосоциалдык модель. Биз медициналык моделден социалдык модельге өтүшүбүз керек. Биз медико-социалдык эксперт комиссиясы МКФтин, ФЭКтин жардамы менен ишти алып баруудабыз. Бүгүнкү күндө социалдык саламаттык сактоо министрлиги МКФтин элементтерин колдонуу, жанагы функционалдык бузулууларды жазбастан МКБ дейсит, жана диагнозду эле коюп туруп МСЭКке жөнөтүп атат. Чыр чатактын баары ошондон келип чыгып атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө майыптыгы бар адамдарыбыздын баягы коомго кошуш үчүн сөзсүз түрдө эмгек социалдык конституционный миграция министрлигинде биз калышыбыз керек деп ойлойм. Рахмат. Мен түшүндүм. Мен жанагы эмне үчүн бул суроону бердим? Улукбек Зулпаровичтин оюну мен улап кетким келип атат да. Бул жерде, бул МСЭКте негизинен биздин азыркы 213 миңден ашык майыптыгы бар жарандарыбыз бул аз сан эмес да. Биздин 7 миллиондук элибиздин ардыга салыштырганда бул аз сан эмес. Экинчиден биздин негизинен социалдык министрлик менен биргелешип туруп, анан кийин биздин майыптыгы бар адамдардын муктаждыгы канааттандырылат да. Болгону бул жерден саламаттык сактоо министрлигинин де шарт жакшы болот эле, немеде социалдык министрликте бизде иштегенге шартыбыз жакшы болбой атат. Алар келгенде мүмкүнчүлүгүн чектелгендер келгенде ошолорго ылайыктуу шарттар жок деген кинени коюлуп атат. Ошон үчүн ушул коюлган проблеманы чечкенге сизге эмне тоскоолдук кылып атат, министр айым, айтсаңыз? Гүлнара Маришевна. Урматтуу Надира Азимовна, абдан жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө бүт бардык ошол МСЭКтерди карап чыкканда Бишкектин өзүндө эле
4-5 мисек ар жерде чачыранды болуп отурат экен. Анан биз бул боюнча жанагы АТР жүргүзүлүп аткандан кийин бошоп аткан имараттарды биздин мисектерге карап берүү максатында биз кат менен кайрылдык. Мен Акылбек Үсөнбеевичке да бул маселе менен кайрылдым. Алар колдоп жатат азыркы убакта. Бир дагы туура келе турган санитардык эпидемиологиялык абалга туура келе турган бир дагы кабинеттери жок. Туп-туура бир кабинетте 4төн эксперттер отурат, бир мезгилде 4 оорууну кабыл алат. Мен сапаты жөнүндө айтпай эле коеюн. Бүгүнкү күндө ошо Бишкекке бир атайын имарат бергеле турат. Биз ошол жерге бардыгын чогултабыз. Өзү мисектин дагы өзүнүн ичинде биз өзгөртө тургандардын баарын жасап атабыз бүгүнкү күндө. Жалпы республика боюнча коррупциялык элементтерди азайтуу максатында бүт мисектерге видео камераларды орнотуу тапшырмалары берилген. Бүгүнкү күндө алардын үстүнөн иштеп атабыз. Бишкектикин бир жерге койсок, анан ошол жерге бүт коюп туруп, мындан аркы жумуштар активдүү жүрүп атат. Надира Азимовна, биз Каражат жетпейт же каражат жетеби? Каражат маселеси жетпейт. Кызматкерлердин айлык акысы 13-15 миңден, жаңы келген врачтардыгы 10 миңден, регистратурада иштегендердики 8-9 миңден айлык алышат. Бул маселе боюнча да биз атайын айлыктарын көтөрүү боюнча министрлер кабинетине киргизип атабыз. Качан чечет министрлер кабинети? Сиз кабинетте мүчөсүз да. Ооба, биз мына толук бүт бир киргизгенбиз, анан кайра дагы кошумчаларды кошкула деп бизге келген. Эми өздөрүнүн жана мөөнөтү бар. Биз азырда иштеп бүтүп калдык. 1 айлык мөөнөттүн ичинде киргизип. Кыскараак айтсаңыз, жалпы сөздөн конкреттүү жооп бериң. Айдын ичинде биз министрлер кабинетине киргизебиз, Надира Азимовна. Анан жанагы отургузуу боюнча кабинеттерди министрлер кабинетинин жобосу боюнча саламаттык сактоо уюмдары шарт түзүп бериш керек деп ошол жерде ачык даана жазылып турат. Жок, сиз менин суроома так жооп бериң. Бүгүнкү күндө ошол вертикалдык түрдө сектордун жагышкан имараттарында шартты түзүүгө, ошо пандусту түзгөнгө, отурган кабинеттерине кошумча имараттар капиталдык ремонттон өткөргөнгө, отургучтардын шарттарын кыскасы тиешелүү муктаждарды канааттандырганга канча каражат кетет? Сиз эсептеп чыктыңызбы ошол боюнча? Азыр каражаттарды эсептеп атабыз, ошол боюнча сизге кошумча жазуу түрүндө берели. Жок, кошумча жазууңузду сиз 100 жолу айтасыз, эч убакта жазуу түрүндө бербейсиз. Сиз мына айтып атпайсызбы, мен сунушту бердим өкмөткө деп атасыз. Өкмөткө сунуштан берген болсоңуз, анда сиз азыр так жооп бериң да, канча каражат талап кылынат, кайсыл багытта, техникалык каражаттаргабы, же капиталдык ремонт өткөргөнгөбү, же штаттык бирдиктердеги айлык акыларын көтөргөнгөбү, канча суммага муктажсыз бүгүнкү күндө? Надира Азимовна, биз алардын бардыгын алдыда келе жаткан 1 айлык мөөнөттө беребиз. Азыр бардыгын эсептөө жумуштарын баарын жүргүзүп жатабыз. Мен азыр мынча сумма деп айтпайм. Сунуш бердим деп азыр айтып атпайсызбы? Өкмөткө сунуш бердим деп айттыңыз Өкмөткө азыр. 1 айлык мөөнөттүн ичинде сунуш беребиз дедим, Надира Азимовна. Жогорку кеңеште качан каралат? Венера Калыбековна? Жогорку кеңеште качан киргизилет күн тартибине? Жок, биз азыр чечимди комитетте эле чечим чыгарышыбыз керек. Бирок бизде азыр мына тилекке каршы кворум болуп атат, 3 эле депутат отурабыз. Биз азыр бул маселени жылдыралы деп атабыз. Себеби деген биз кайрадан биз комитетте карап, анан чечим чыгарышыбыз керек да. Мен бир сунушум да бар. Гулкан Сакина, сизге сөз. Рахмат, Венера Калыбековна, азыр мынакей 3 депутат катышып атабыз. Жанатан бери мынакей талкуу болуп атат. Өзү убакыттагы азыр бирден өтүп, бирок иш убактысын узарттык. Бирок мен Венера Калыбековна уруксат сурайын деп атам. Менде да азыр бир жерде жыйын бар болчу да, катышышым керек болчу. Ошол жака кетип, ошого байланыштуу азыр эми кворум болбой калат болуш керек. Бул эки маселени кийинки Дагы бир маселебиз бар болчу, токтом долбоору Элбар мырзаныкыда. Комитеттин жыйынына калтырып коюу. Силер өзүңөр отуруп бирдемеден кете бересиңер, чакырбайсыңар бул жерде отургандар. Саат 1ге чейин да биздики. Биз мына отургандар баардыгы кызыктар болгон депутаттарыбыз, башка комитеттин мүчөлөрү. Мен бир сунушум бар. Надира Азимовна, бирден кете бербейбиз. Мен 1ге чейин катыштым. Бирде менин дагы тиякта өкмөттө жыйында комиссияда болчумун. Ошол жака кетишим керек болуп атат. 1ге чейин мынакей аяка бир барып, бияка бир барып катышып аттык. Ошон үчүн мен Венера Калыбековна сунуштайын. Бул эки маселени кийинки комитеттин жыйынына жылдырып бериңерди. Голосованияга коюп берсеңиз. Анда менде дагы сунуш бар. Эгерде кийинкиге боло турган болсо, Венера Калыбековна. Мен сөзүм бүтүп алайын да, о zaman жулуп эле көрүнгөнүң сүйлөп атасың. Надира Азимовна, убакыт узат. Мен мындай кылбаймбы анда, урматтуу депутаттар, урматтуу конок депутаттар, бул маселени биз токтомго да киргизели.
жыйын залдан дагы ушул маселени дагы толук менен Мен суроо сөзүмдү берсеңиздер болот жыйынтыктап алайын да ара жолдон таштап жок койбойм. мен сунушумду ошода мен айтып атам да силергечи токтомго кириш үчүн дагы Венера Калбектин азыр добуш бере албайбыз да. Добуш бере албай атабыз, маселем бар. Кандай? Киргизе албайсыңар. Ошон үчүн айтып атам да, ошон үчүн азыр эле кыскартып туруп эле Мен сөзүмдү жыйынтыктап коеюн. эмки жыйынга каралды. Эми чечимиңер жок болсо дагычы. Гүлнара Маришевна, мен эми сынды айтып калып калбашым керек да. Раз бул маселени күн тартибинен алып кийинкиге калтыра турган болсоңор, Гүлнара Маришевна, мен сөздүн төркүнүн түшүндүңүз да сиз. Ошолор боюнча кийинки отурумга бүт материалдарды даярдап, ага чейин бир ай дебей эле, бир жумада эмес, 2 күндө даярдап койсо болот бул маселеничи. Ошол вертикалдык түрдө бүт бардыгыңыздын муктаждыктарды талап кылган бюджетиңизди аныктап тактап, анан кийин бул МСЭК социалдык министрлигинин алдында кала турган деңгээлге жеткирип туруп материалдарыңызды даярдап келип защита кылсаңыз, себеби МСЭК социалдык министрликте болгону жакшы. Ал жекече Надира Азимовна кызыкчылык болуп калат немеде Минздравда болсо. эмдиги комитетке жылдырабыз бул маселени ошондо келесиздер силерге чоң рахмат. Шарот Калмажитовна, Менде да бир эме.